Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Кыргызстан СССРге милдеттүү. Шакеевдин билдирүүсүнө мамлекет Думанын дагы бир өкүлү реакция жасады. Россия Федерациясынын Коммунистик партия фракциясынын басма сөз катчысы Александр Юшенко газета РУга берген маегинде Кыргызстан өзүнүн потенциалы үчүн СССРге милдеттүү экенин эске салып, жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакеевдин Бишкектин райондорунун атын өзгөртүү сунушун сынга алды. Албетте Бишкектеги райондордун аталышын өзгөртүү демилгесине көз карашым терс. Посоветтик мейкиндикте ишке ашырылып жаткан бардык методика абдан окшош. Прибалтика Украинадан башталып, азыр башка республикаларга да жайылууда. Кыргызстан СССРдин составында болуп, өзүн экономикалык жактан кубаттуу жана көз каранды эмес республика катары бекемдеди. Анын бардык потенциалы жалпысынан советтик, демек өткөн советтик мезгилге төкүрүү алысты көрө албагандыктын белгиси же кемсинтүү болуп эсептелет, деди Юшенко. Россия Федерациясынын Коммунистик партиясынын өкүлү коллективдүү батышты мурдагы СССРдин аймагында орусфобия жана антисоветизмди жайылтып жатат деп айыптады. Менин оюмча Кыргызстан Орусияга каршы аракеттер үчүн полигонго кезекке тургузулган. Мындан тышкары Казакстанда да ушундай аракеттер болушу толук мүмкүн деп эскертти Юшенко. Буга чейин Россия мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журова Кыргызстан Бишкектин райондорунун аталышын өзгөртсө, Украинанын жолуна түшөрүн билдирген. Эске салсак, 25 ноябрда спикер Нурлан Шакеев улуттук курултайда сөз сүйлөп жатып, Бишкектин райондорунун атын өзгөртүү керектигин айткан. Булак Назар Ньюс Кейджи. Садыр Жапаров: мага бир президент сеникинде элди эч ким басып ала албайт деди. Бүгүн 26 ноябрдагы элдик курултайда өлкө башчы Садыр Жапаров кыргыз элинин биримдиги тууралуу сөз кылды. Баткен окуясынан кийин мен чет өлкөгө саммитке бардым. Ал жактан атын атабай эле коеюн. Бир коллегам колумду кармап туруп, сеникинде элдин жөн эле келип жерин басып алам деген. Бул акылсыздык. Мындай ыкчам уюшулган. Ушундай ынтымактуу элди эч ким басып ала албайт деди. Мен да чын жүрөктөн кубандым. Бул баарыбыздын ынтымагыбыз, деди мамлекет башчысы. Булак Супер Кейджи. Жапаров: чегара боюнча Тажикстан менен алдын ала макулдаштык, жакында кол коебуз. Тажикстан менен чегара маселесине жакын арада чекит коюлат. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда элдик курултайда өлкө башчы Садыр Жапаров билдирди. Өзбекстан менен чегараны чечип алдык. Ал эми Тажикстан менен алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик. Камчыбек Ташиев барып алдын ала макулдашып келди. Бирок кол коё элекпиз. Эми жакында Бишкекке келип кол коюшат. Андан кийин парламентке алып барып өткөрүп чекит коебуз, деди мамлекет башчысы. Ошондой эле азыркы тапта ок атышпайлы, чегарада жаңжал чыгарбайлы деген макулдашуу болгонун кошумчалады. Булак Супер Кейджи. 2 күнгө созулган элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция бекитилди. Бүгүн 26 ноябрь 2 күнгө созулган биринчи элдик курултай соңуна чыгып, делегаттар резолюция кабыл алды. Анда президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын баяндамалары жактырылып, бийлик органдарына бир катар сунуштамалар берилди. Жогорку кеңешке 2023 жылдын майына чейин элдик курултайдын ишин жол жоболоштурган мыйзамды кабыл алып берүү, мыйзам долбоорлорун кабыл алууда улуттук иденттүүлүктүн талаптарына туура келген, коомдун кызыкчылыгы жогору экендигин тастыктаган адептик ченемдерди, каада салттарды, үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды, өлкөдө жашаган башка этностордун маданий дөөлөттөрүн жана баалуулуктарын жагылдырган иш тажрыйбаны бекем сактоо. Министрлер кабинетине чегара боюнча тез арада делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү, иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү, делегаттар сунуштаган социалдык объектилердин курулуш иштерин баштоо, тоо кеңештерин ачык айкын жүргүзүүгө өбөлгө түзүү,
жана өнөр жай инвестиция тартуу. Административдик аймактык бирдиктерди оптималдаштыруу, башкаруунун жаңы ыкмаларын киргизүү жана аймактардын комплекстүү өнүгүүсүн кеңейтүү иш-чараларын иштеп чыгуу. Жогорку кесипкөй педагогдорду даярдоо үчүн шарттарды түзүү механизмдерин өркүндөдү. Жаштарды мекенчилдикке, ата журтун сүйүүгө, ар намыстуулукка, ыймандуулукка, улуттук наркты терең үйрөнүп билүүгө жана аны сактоого тарбиялоо, жол көрсөтүү багытында илимий негиздерге таянып, ар тараптуу иштелип чыккан программаны кабыл алуу. 2040-жылга чейинки демографиялык саясат концепциясын иштеп чыгуу. Электр энергиянын ички керектелиши жылдан жылга өсүп жаткандыктан энергия иштеп чыгуучу кубаттуулуктарды куруу. Жаңы альтернативдик энергия булактарын пайдалануу. Кытай тарап менен биргеликте экспортту өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер планын иштеп чыгуу. Кыргызстандын жарандарын тиешелүү жер тилкелери менен камсыз кылуу үчүн атайын комплекстүү иштерди жүргүзүү. Жогорку сотко жана башкы прокуратурага кыргыз жарандарынын кайрылууларын, даттанууларын дыккат карап, адилеттүү жана калыс чыйындыктарды чыгаруу. Шектүү катары кармалган жарандардын иштерин узакка созбой, кыска мөөнөттө карап чыгуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу. Мамлекеттин бийлик бутактары мындан ары өзгөчө Кыргызстандын элинин биримдигин бекемдөөгө, билим берүү жана маданиятты өнүктүрүүгө, мамлекеттик түзүлүш системасын жакшыртууга, адам укугуна артыкчылык берүүгө багытталган жоболор бөлүгүн бышыктоого көңүл бурсун. Белгилей кетсек, курултайга өлкөнүн бардык аймактарынан, ошондой эле чет өлкөлөрдө жашаган мигранттардын жана диний конфессиялардын өкүлдөрүнөн турган 1072 делегат катышты. Курултайдын ишинин жүрүшүндө өлкөнүн бардык аймактарынан келген делегаттар кошуна мамлекеттер ортосундагы чек ара маселелери, билим берүү, таза суу жана сугат суу менен камсыздоо, айыл чарбасы, дыйкандарга жеңилдетилген насыялар, калкты тейлөө борборлорунун көйгөйлөрү, коррупциялык терс көрүнүштөр, райондор ортосундагы талаштуу жайыттар, эскилиги жеткен имараттар, ички жолдордун абалы жана башка маселелер боюнча ар кандай темаларды көтөрүштү. Булак супер кечи. Москвада место встречи Киргизия коомдук борбору ачылды. Москванын Новогиреево районундагы мурдагы Киргизия кино театрынын ордуна көп функционалдуу место встречи Киргизия коомдук борбору ачылды. Бул тууралуу Москвадагы элчиликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык имарат 5 кабаттан турат. Жалпы аянты 27 000 чарчы метр. Аталган борборду элчи Гүлнара Клара Самат карап чыккан. Объекттин ээси болуп Edison Energo жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору, ADG Group компаниясынын башкаруучу өнөктөшү Григорий Печерский саналат. Россиядагы элчи менен борбордун ээси ал жакта улуттук тамак-аш тартууланчу тамактануучу жайларды жана Кыргызстанда чыгарылган продукция сатылчу соода аянтчаларын жайгаштырууну макулдашты. Объект ээсинин айтымында Кыргызстандын маданиятын чагылдырган барельефтик скульптуралар менен ою чиймелер сакталып, реставрацияланган. Булак Спутник кежи.